Бишкекте жигиттен бычак жеген кыз каза болду. Моюнга сайган. Бишкекте сүйлөшкөн кызын өлтүрүүгө шектелип жигит кармалды. Бишкектин Кулеев көчөсүнө жайгашкан менчик мейманканалардын биринде жаш кыз бычактан жаракат алып каза болду. Бул факт боюнча 23 жаштагы жигит шектүү катары кармалды деп билдирди милиция. Окуя 26 январда катталган. Саат 9:01 чамасында 102 кызматына маалымат түшкөн. Тергөөнүн версиясында экөө кыз жигит болуп жүрүп, ошол күнү спирт ичимдиктерин ичишкен. Чыр учуруна кыз жигиттин колуна бычак сайгандыгы айтылат. Анан кийин шектүү кыздын моюнуна бычак сайган. Адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Мен кечээ күнү Ош Гүлчө жолдун чыгышы кашуусунда каршы жол тилкеге чыгып, жол эрежесин буздум эле. Интернет тармагында тараган видеодогу карама-каршы тилкеге чыккан айдоочуга айып салынды. Ош Алай Гүлчө багыты боюнча бара жаткан фура карама-каршы тилкеге менен жүрүп, жол кыймылынан башка катышуучулардын өмүрүнө коркунуч жараткан. Аталган эреже бузуу фактысы боюнча айдоочуга 15 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Балыкчы шаарынын кеңешинин төрагасы кыргызстандыктардын алдында кечирим сурады. Видео соц тармактарда жайылып, анда Жакшылык Абдырасаков буга чейин аларды сынга алган жаранды оозго алгыс сөздөр менен ашаткан. Кийин экөө элдешкенин видео аркылуу билдирип, депутат элден кечирим сураган. Туура эле тарбия берип жаткан болобу? Колдонуучулар арасында талкуу жаратканы видео. Комментарий калтырыңыз. Карагандыда тешик толук жабылбай калган автобустан кулап кетти. Алдын ала маалыматтарга караганда жүргүнчүнүн аркасында рюкзагы болгон. Ал рюкзак эшиктердин толук жабылышына тоскоол болуп, автоматтык коопсуздук системасын иштеткен. Ошого карабастан айдоочу эшиктердин толук жабылганына көзү жетпестен жолго чыгып кеткен. Алейкум достор, биз кечээ күнү мен видео чыгардым элем. Видео айтылды, коопсуз депутаттар депчи. Ошол депутаттардын арасына Байкен бар экен, Жакшылык Байке. Ошол Байкенин экөөбүз ичинен түшүнбөстүк болуп кетти эле. Азыр мен жакын Байкен бар, өзүм эле Табай Байкемдин жакын дос экен. Бул Байкен билген эмес, иштерин көрдүк, көп кайрылуулар болду мага. Жакшы иштер көп экен, мага видеозвонок менен да чалышты, мындай да жиберишти. Ошол Байке менен ынтымакка келдик. Мынакей колумду кармап атам. Мындан кийин Байкелер менен иштешип жолу видеону тартып көрсөтүп берип турам достор. Урматтуу Балык шаарынын тургундары, урматтуу кыргыз эли, кечээ ушу биздин инебиз жаштык кылып, биздин шаарыбыздын депутаттары тууралуу ой пикирин айтып алыптыр. Ошол себептен бул инебиз жаштык кылып, биздин кылып жүргөн иштерибизди чыга алып айтканына биз да буга чейин Балык шаарына көптөгөн иштерди кылып салым кошуп келгенбиз. Анан биз дагы баягы намыстанып, биздин буга чейинки болгон иштерди жокко чыгарып айтып обращение алып чыкканына намыстанып, биз буга чейин да иштеп жүрдүк эле деп действительно өзүмдүн эмоциям менен чалып сөгүп алдым. Ал үчүн жалпы эл журттан Балык шаарынын тургундарынан кечирим сурайм. Ынтымакташып, баары чечип алдык, сүйлөшүп алдык. Мындан ары биздин кылган иштери Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мен кечээ күнү Ош Гүлчө жолдун чыгыр чыгашуусунда келе жатып, каршы жол тилкеге чыгып, жол эрежесин буздум эле. Интернет тармактарына чыгып кеткен экен, мен өзүм да күтүп аттым эле. Бүгүн эртең менен ГАИ кызматкерлери чалышты, өз ыктыярым менен келип протокол жаздырдым. Мындай мыйзам бузуу экинчи кайталанбайт. Айдоочулар жол эрежесин так сактап, так жүрүңүздөр. Кечээ күnkү кылган нарушениям мага сабак болду.